Ош шаарында Манас Ата муниципалдык аймактык башкармалыгындагы авиацияна көчөсү 26 метрге чейин кеңейтилип, 4 тилкелүү жолго айланат. Анда аталган көчөдөгү кызыл сызыкка чыгып кеткен имараттарды аныктоо жана аларга тиешелүү эскертүүлөрдү берүү боюнча шаар башчысы Таңкы Рейттик кыдыруусунда билдирген. Ага катар жабылган ички жолдорду ачуу боюнча да тиешелүү жетекчилерге тапшырмаларды берген. Ушул канал вакансиялардан барыш керек. Дал ушундай болгон сөздөр менен Ош шаарындагы авиацияна көчөсүндө кызыл сызыкка чыгып кеткен имараттардын ээлерине метрлер өлчөнүп, эскертүүлөр берилип жатат. Бул жерде Ош шаарынын мэрі Жеңишбек Тоторбаевдин Таңкы Рейттик кыдыруусунун алкагында бул жерде 4 тилке кылып кеңейтүү боюнча, андан сырткары жөө жүргүнчүлөр үчүн тротуар жашылдандыруу, жарыктандыруу боюнча тапшырмалар берилген. Азыркы тапта Ош регионалдык архитектура башкармалыгы тарабынан кызыл сызыкка чыгып кеткен тосмолор, соода объектилери өлчөнүп берилди. Бошотулган жерлерге жөө жүргүнчүлөр үчүн тротуарлар салынып, жергиликтүү жашоочуларга шарттар түзүлөт. Ошондой эле түнкү жарыктандыруу системасы да ишке ашып, жашыл аймак курулат. Мындан сырткары ирригациялык жумуштарды жасоо дагы пландалууда. Кеңейтүү албетте жол менен жол башталгандан кийин баардык коммуникациянын баардыгы, ирригациянын баардыгы алмашылат, жаңыдан курулат. Булардын эскилиги жеткенин көрүп турасыңар. Анча мынча жерлерде баягы көп кабаттуу үйлөр курган туштарым да бар. Бирок олордун баардыгы иретти келтирип, жаңылар турган болсо ошолор жылы эскилердин баардыгы алмашып, жаңы жол болуп салынат баардыгы. Аталган жолдун бир тарабы 4 метрден 4,5 метрге чейин кеңейтилсе, ал эми экинчи тарабы 8 метрге чейин бузулат. Мындан сырткары авиацияна көчөсүнүн жабылган тарабы ачылып, Ош көчөсүнөн чыгат. Ички жолдорду ачуунун негизги максаты жол тыгынын азайтуу болуп саналат. Жолдун бир бети 4төн баштап 4,5 метрге чейин, а бир жагы 8